биздин руханий байлыгыбыз болуп жатат. Мурда СМС жок болчу. Интернет жок болчу. Анан көп нерсе жанагындай көп түрлүү келме жок, кино жок болчу да ошон үчүн театрга барчу да, улуу муундар. Может, мурда СМС болгондо булар да бар болмокто да. Жо, ал негизгиси мындай да, СМСти деген театрга барып коюп деле кийин жазса болот да. А биздики эмне театрга эч ким барбай калбады азыр. Чынын айткандачы. Ошол театрдан деле көп нерсени алууга болот, адамдын өзүнүн деңгээлин өстүрүш үчүн. Азыркы биздики интернет, СМС, анан компьютер болду. Эч нерсе андан башка эч нерсе өспөйбүз да. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов деле айткан, адам улуу күнүгө адам болуш керек деп өзүнүн сөзүн калтырып кеткен да. Мен деле буга толугу менен кошулат элем. Ал дагы айткан экен, азыркы жаштардын бир кемчилиги деген экен, телевидениени карап отурганда убактын баарын өткөзүү ийди деген экен да. Өзүдөн ушунчалык убакытты баалаган киши болгон ал деле. Ошо убакытты баалагандан кийин анан ушунчалык дүйнөлүк аренага чыгып олтурат. А биз азыркы жаштар убакыт эмне экенин билбейбиз. Ачыгын айтканда, мен деле ошо эгерде мен мындан кийин ушундан кийин убакытты туура пайдалансам, мен мындан да көп нерсеге жетишмекмин да. Меримеже, сиз айтып атасыз, айылдан келип жаштар сразу жаман болуп кетишет, чылым чегип деп атасыз. Сиз эми айтып атасыз, өзүм айылдан келдим деп. Эми айткан оюңузду туурабы деп чечиш үчүн сиз айылдан келип, шаарга келип, өзүңүз чылым чегип баштадыңызбы? Кыргыз тилин унуттуңузбу? Ошого жооп бериңизчи. Жаштар сүйлөсүн. Жок, мен айыл өзүңөр байкап тургандай, мен мисалы шаарга келгенде эч кандай өзгөрүү бүгө келген болгон жокмун. Өзгөрүү жок. Тескерисинче мен жаным өрттөнүп күйүп атат. Мисалы, эмне үчүн бул жак айыл башкача, шаар башкача депчи. Силер, мисалы, мен өзүм эле мисалга алып көрөйүнчү, өзүм досторум, группалаштарымдычы. Балдар келет да, экиге бөлүнүшөт. Шаар, айыл болупчу, анан кийин айтышат сиздер айткандайчы. Жүрө мурун эжелерден бул теманы өткөндө адабияттан, бул спектакльге барсаңар, бул кызыктуу, актрисалар ойноп атканда, ыйлап атканын көрөсүңөр, тим эле живой бардыгынчы деп кызыктыргандай айтабыз да, бизчи жүргүлө биз анда театрга барайлы десек, жана шаардыктар айтат да, койгула, анан көрөкчү диско клубка барайлы, ал театрларда картаңдар отурат, эмне, силер картаңызыңар койгулачы, аякты еще биз түшүнбөйбүз аякты дейт да, аларчы биздичи. Анан бир 2 жылдан кийин эле көрсөм, жана балдардычы, айылдан эле калпак кийип эле мындай шаарды карап эле таңгалып эле келген бала да, андан кийин бир 3-4 жылдан кийин көрсөм эле, жана аласы шыпырылган бир шымдар чыгыптыр, балдар айланайындар, чичип койгонсуңар, билбейм, кечирип койгула да, мисалы да. Анан ошондой шымдарды кийип алып, балдарчы, чачтарын бир тик-тик гель менен көтөргөндө билишет экен. Ошентип калыштыр кайра, жана айылдан келген балдарчы. Анан айттым, эмне болду сага десем, айтат, бул мода дейт. Мен дейт, орусчада сүйлөп калыптыр да, мода дейт. Мен мисалы орусча сүйлөсөм, мен кыздар карабайт. Сен лох кезиң, сен кыргызча, мен орусча сүйлөп атсам, сен кыргызча сүйлөп атсың, сен аралаш эметпейсиң дейт да, орусча билбейсиң деп айтат деп атпайбы. Мисалы мен ошо башыман өтүп көрүп аткан нерсени эки жакта анализдеп иликтеп атам да, мисалы шаар жергесин менен айыл жергесин мен кошулуп кеткен жокмун, шаарлардын жаштарына ошон үчүн мен каршы болуп атам. Эгерде мен өзүм чылым чегип, өзүм диско клубтарга барып, өзүм ошондой болуп кетсем, анда мен азыр шаардык жаштардын сөзүн сүйлөмөк болчумун да. Айтат, Меримеже айтып атпайбы, эме депчи, монтип айылдан келген Бишкектеги бузулуп атат депчи. Анан айылдан келсе деле айыл деген айыл, Бишкек деген Бишкек, анда айылдыктар Бишкекке кошулбагыла, өзүңөр бөлүп атасың. Еще говорите, оштук, монтип бөлүнбөгүлө деп. Өзүңөр монтип бөлүп баштагандан кийин биз кантип бөлүнбөйбүз? Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы, менин атым Айжан. Меримеже айтып кеткенде, бул айылдык анан Бишкектик деп атат. Наоборот, ушу айылдыктар көбүнчө ушу айылда отурушка көп барат. Мен мисалы үчүн туугандарым баары эле айылда жашайт. Мен да айылда көп болом. Наоборот, ошолор отурушка ошондой көп барат. Наоборот, айылдыктар келип шаардыктар бузат. Биз момундай болуп жүрчүбүз, ай биз да окууда момундай болуп эле жүрчүбүз деп. Наоборот, Бишкекте деле бар, нормальный маданияттуу кыздар, балдар бар. Наоборот, ушу Бишкекте көп андайлар айылга караганда. Айылдан бузулушат, айылда башталат ошо ичүү деген айылдан башталат. Макул, силер ар бир улуттун тилин сүйлөй бергиле. Кыргызстандачы диско клубтарга бара бергиле. Кыргыздын када салтын колдонбогула. Жанандай театр кечелерге барбай эле койгула. Анан келечектеги Кыргызстандын келечегин эми ойлонуштуруп, мындай элестетип көрсөңөр, Кыргызстандын тилин, анан маданиятын, өзүңөрдү кийинки муунуңарды элестетип көргүлөчү. Эми ар бириңер ар тарапта бирөөңөр Кытай болуп атсаңар, бирөөңөр Корея болуп атсаңар, бирөө Кыргыздын када салтын колдонгон эч ким жок да. Эми Кыргызстандын кийинки келечегиңерди элестетип көргүлө. Элестетип көргүлө.
Сиз өзүңүздүн жаңы элеке айткан сөзүңүздү ойлонуп көрүңүз өзүңүз. Анткени сиз азыр өзүңөр эки жакка бөлүнүп, ал сөздү эч ким баштаган эмес, айыл жана шаар деп эч ким бөлгөн эмес. Сиз өзүңүз биринчи баштадыңыз, бөлүнүп, ал биринчисинен, экинчисинен мени угуп өтүңүз. Сиз болсо тилдерди бөлүп жатасыз, ал дагы туура эмес. Ар бир улуттун тили ыйык болот. Ар бир улуттун тили сый болот. Анын баарын биз дагы сыйлаш керекпиз. Бул залдагы отурган эч бир адам мен кыргыз эмесмин, мен орусча сүйлөйм деп айткан эмес. Анткени ар бир адамдын ичинде өзүнүн патриоттук сезими болот. Сиз туура эмес бөлүп жатасыз. Өзүңүздүн сөзүңүздү биринчи угушуңуз керек. Мен бул жерде көбүнчө шаардыктар отурса керек да, мен бөлгөн жокмун. Мен салыштырып атам, силердичи салыштырып атам эки жакты. Силер келечегиңерди элестетип көрдүңөрбү? Мисалы, ошол суроого жооп бергилечи азыр. Кыргыз тили темасында дагы айткым келет. Жана деген кыргыз тилин билбей, орус тилинде сүйлөсөк деле мамлекетибиз боло берет деген кыздаргачы. Биз кыргыз тилин билбей, анда эмне үчүн кыргыз деп атыбызды алып жүрөбүз? Или Кыргызстанда жашайбыз деп эмне? Анда орус тилинде баары сүйлөсөк мамлекетибиз дальше кетсе деген анда Россияга эле деп мамлекетибизди өзгөртүп албайлыбы? Или россиянин депчи? Биринчиси, силер өзүңөр айттыңар, көбүнчүсү кыздар мына дискоклубка барып, китепканаларга, музейге барбайт. Мен өзүм, мен да дискоклубка барамын, мен да кийинемин, бирок мен да музейге барамын, биздин библиотекага, китепканага ар жума барамын. Мен өзүм барыма жетишемин. Көрдүңөрбү? Бирок мен өзүм жок. Бирок мен билем, мен кыргызча ушундай жакшы, например, сиздей сүйлөй албайм. Бирок мен как бы стараюсь, да. Мен да аракет кыламын. Бирок мен как бы прогресс жөнүндө да ойлоп атам да. Жөн эле кыргыздардын салттарын мен да унутпайм, бирок мен прогресске да жылуу кыламын. Жаштар сүйлөсүн. Мен деген аласы түшүп турган шымдар жөнүндө айтып кетейин дедим эле. Ал деген илгертеден эле калган да, кыргыздын чалдары деген кийип жүргөн да мындайчы. Ошо калып жүргөн азыр деген мына азыр деген ушу жаштар деген илгерки кийимдерди мода кылып кийип жүрөт. Ушу мен ойлойм, ушу бул деген туура эле го депчи. Мындай кичине эле мындай ушу тигилгендерди кичине өзгөрбөсө, мындай өңдөрү ушу атак баардыгы эле нормально го. Тигилеже айтып атпайбы? Жолук салынып сабакта отурганда ушпайт депчи. Бизде лицейде эч ким жолук салынбайт. Салынып көрсүн, болду шылдыңдашат балдар. Ой, тиги жолук салынып алыптыр, тиги күйөөгө тийиптир деп. Бул жолук салынбайт деп атпайсызбы? Жолук салынат. Биздин лицейде хиджаб кийгендер бар, 2-3 3 деп ойлойм да менчи. Ушу көргөм, өзгөн лицейде ушпайт аны. Аны ушканга эжелер да эмеси жок деп ойлойм да. Анткени ал өзү кичеке кезинен намаз окуп хиджаб кийет деп ойлойм ошо. Хиджаб кийип жүргөндөр деле тамеки чегип арак ичип жүрбөйбү? Чё, это неправда, что ли? Жок. Мен бул кызга айткым келет да, сен хиджаб кийгендерге асылба. Сен далилиң жок туруп сүйлөгөнгө сенин акың жок да, биринчиден. Жок, шарият маселесин бияка коюп койлук да, биякта маданият маселеси болуп атат, кыздар. Мен айткым келет да, улуттук кийим деле патриоттуулукту мындай кишиге даңазалап көргөзүп турат да. Улуттук кийим кийген деле бул чындыгында жакшы нерсе. Буну улуттук кийим кий дегенде муну артка тышташ үчүн бардык мүмкүнчүлүгүн пайдаланып атышат да азыр биздин жаштар. Кызыбыз айтып атат, ушул жолук салынгандар тамек чегет, ичет деп айттың, ошонун балким көрүлсө керек. Азыр. Акың жок деп атпайсыңарбы? Акың жок болгондо эмнеге биз кийгенде, мисалы үчүн кысканы кийсек, эмнеге биздин акыбыз жок анда? Силер айтканга эмнеге акыңар бар анда? Биздики жок болсо. Мисалы, сен айтып атасың да, мисалы, биздин ата бабаларыбыз, биздин энелерибиз, мурдакы энелерибиз жолугун чечип жүрүшкөн эмес. Алар элечек кийип жүрүшкөн. Азыр сен элестетип көр, биз көчөгө элечек кийип чыкканыбызды. Аны кантип кабыл алышат?
Эми биздики заманбап болуп атат да жоолуктарыбызчы. Силердин ачык кийинип жүргөнүңөргө караганда биз жабык кийинип жүргөнүбүз элдерге да сыйлаганыбызга да жатат да бир четичи. Түшүнүп атсыңбы? Мен сага айтканым, сен ачык кийбе деп айткан жокмун. Кие бер жабык деле, но биз деле ачык кийебиз. Это наш стиль. Как сказать, азыр орусча айта берейин, но это наш стиль, это мода такая дейт да. Силердин модаңар хиджаб болсо, биздин мода короткий юб. Извините, конечно. Эми бул дагы инстинкт деп коет да. Мисалы үчүн мен деле кыска кийген кызды көрсөм, юбкасы кыска болсо, рефлекс болот менде делечи. Ал деген өзүчү кыз деген. Кыз дегенчи, кечирип коюңуздар, катуу айтып алсам. Кыз деген тил айтпаса дагы өзүнүн мимикасынан айтып аткан болот да, жүрүм турумунан, жана кийинип алган кийиминен кадимкидей эле жанына барып эле таанышкың келет. Ачыгын айткандачы, эмне себептен биздин кыздарыбыздын көбүнчөсү жанакы жеңил ойлуулукка алданып калып атат. Ошондо кийим дагы көп нерсени таасирин тийгизип атат да. Жана кыргызда жакшы сөз бар, сыныктан башкасын баары жугуштолот деп. Биз башка мамлекеттердин жаман гана жактарын алат экенбиз, кыргыз эли. Жакшы жактарын албайбыз, жакшы жактарын кийинчерээк алабыз да. Биринчи мисалы үчүн тили чыккан балага сөгүнгөн ыплас сөз бат кирет дагы, мындай маданий сөз кирбейт да. Ошол дагы мындай илим постор иликтеп чыккан экен да. Анан мен муну менен эмнени айткым келип атат? Мектепте болобу, жогорку окуу жайда болобу, ишканаларда болобу, бир улуттук кийимдерди көбөйтүрсө мамлекет деңгээлинде, ошондо гана жанагындай мода кубалаган деген атаандашуу жоголот эле да. Мисалы, биздин жанакы улуттук кийимдерибиз тарых музейинде сакталып, бир сейфте калгандай эле болуп калды да, ачыгын айтканда. Только мындай ырчыларыбыз сахнага чыкканда кийип алып ырдап чыгып коет. Эми мен алардай болуп моундай шунчалык бир ачылып алып кийингиле деген жокмун, жанакындай улуттук кийимдердичи. Аларды азыркы заманбапка жараша жасап алсак абдан эле жакшы болот да, чын айтканда. Жо, эмне улуттук кийимдер кийгиле дедиз. Өзбек ажы, эмнеге аны сиз өзүңүз костюмчан отурасыз? Эмнеге улуттук кийим кийип отурбайсыз? Анан бизге айтасыз ушу улуттук кийим кийгиле деп. Биринчи өзүңүз кийиңиз, анан көрсөтүңүз, анан биз сизди кайталап кийебиз. Мен айткан жокмун. Мен качан айттым улуттук кийим деп? Балдар айтат. Мен балдар айтат. Мен айттым корейский, марейский бир нерсе кийип албагыла деп. Аны күбүн жыгып алдыңар, анан баягыңар тапанча кылып алдыңар да бир нерсе. Мен кыргызча кий деп айткан жокмун берди. Мен суроо берейин да, мына мисалы, мына кыздардын көбү азыр эмеде чачтары мындай жайылып жүрөт да. Аны ошо илгери трагедияда кийчү эле мен унутуп калдым да. Трагедияда ушундай жолугун жайып алчу эле күйө өлгөндө. Аны азыр ушу аябай көпчүлүк кыздар ушундай, мен билбейм да, же силер бир мода барбы ушундай. Эмне үчүн деп жайылып жүрөсүңөр да чачыңар. Мисалы, кыргызсыңыздар өрүп жүрчү эле, же түйүп алчу эле, анан баары жайылып жүр. Мен ушуну билбейм да, эмнеге. Ошо илгери жанагындай трагедия болгондо ушу жана чачын жайып алчу да. Мерим эжеге суроо берип кетким келди эле. Сиз жантан бери Манас эпосы деп атасыз. Ушу Манастын неме Каныкейдин чын аты ким болгонун сиз билесизби? Тажиктин кызы болгон Санира беге болгон аты. Чачты жайып жүрөбүз, жаманчылыкты чакырабыз дейт. Сиздин чачыңыз деле тыкыз байланып, арты өрүлүп жүрөбү. Сиз биринчиден өзүңүздү оңдоп туруп, андан башкаларды бөлүп, башкалардын күнөөсүн карашыңыз керек да. Мен сизге окшоп чачымды жайып жүргөн жокмун. Байлап жүрөм. Жарымынын көбү кой берилип жүрбөй. Сиз алдыгындай менден улуу болуп, чачыңыз алдыгынтип жүрүп, мага сиз кантип мынтип айта аласыз? Мен сизди көрүп, мен деле ошентип жүрөм да. Көрүнүп эле турбайбы сиз? Силерчи чачты кийимиңерди коюп туруп, мо жан дүйнөңөрдү биринчи өзүңүздүн туура эмес жазгаган жериңизди билип туруп, бир темадан бир темага көчүп кет. Сиз деле айтып атасыз, неметпеш керек. Илгери деген биздин немелерибиз алдын жынсы кийди эле, же алдын боорун ачып жүрдү эле, туурабы? Сиз биринчи өзүңүздү оңдоңуз, андан кийин анан ком оңолот, сиз оңолсоңуз. Анда мынакей мен сиңдим, эртең сен меникиндей кылып чачың байла, бүрсүгүн мен өрөм, сен да өрөсүң, туурабы? Ошондой тарбияланда менде. Эртең мен да чачымды өрүп, силер кандай кийинсиңер, улуумунду мен да силерди көрүп, мен да ошонтип оңолом. Эми сен эртең чачыңды байла. Сиз айтасыз ушу азыркы кезде чач жайып алган не мода дейсиз. А илгерки кезде чач өргөн эмне мода эле?
тияқта эжеке айтып калды ошо малга катар теңеп койду да биздичи. Өзүңүздөй болгон эле жаш кыздар, эжеке сиздердей болгон эле көптөгөн ушул автобус, маршруткаларда көрөбүз, ошол карган апаларыбызга, аталарыбызга орун бербей отуруп алышат. Анан Өзбек ажы сизге суроо берейин дедим эле. Азыркы 21-кылымдын айым мырзалары сиздин оюңуз боюнча кандай кийиниш керек? Жана ушул чет өлкөдөн туурап кийинип атасыңар дейт. Мисалы дин өкүлдөрүнөн алсак биз биякта хиджаб кийгендер кара, кызыл, тазыл кийинишет. Мындай беттерин жабып жүрүшөт да. Булар деле чет өлкөнү туурагандай кийинишет да. Бир сөз менен. Жоқ, мысалы бұл мұсылмандардығы стандарт болады да. Мысалы ең негізгі мақсаты уяттуу жерлерде жабыш керек болады да. Мысалы мына аялдардын денези қызық, анткени эркектер көзү менен сүйөт дейт да. Ана буканын көзүн кызыктырбага деген деме. Ошо фигуралар билинбесин, размерлер көрүнбесин. Ошондой принцип да, принцип. Анан кызыл тазыл кийди дегени. Бирок шариатта деле өтө чакырган свет болбош керек да. Мени кара деген светтер болбош керек. Анан өтө жалтыратып, элдин баары, эркектердин баарынын көңүлүн бура турган. Анан жанагындай шиштакалар болуш керек да, тарс деп, мына мен кетип баратам дегенсин. Ошол принципте болуш керек да кийим. Анан бирок светтери башкалары ар кандай болсо эч нерсе эмес. Жана принцип жанагындай эркектерди кызыктырбасын сөз да. Жанагындай провокация болбосун. Жибин жулуп кетпесин жана букалар. Мына өзүңүздөр эле билгендей эле чачым неге жайылып жүрөт, кийимдерим неге кыска дейсиздер да. Мындай карасак ар бир мамлекетте эле ошондой